Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Бүгүн Бишкек Тору-Картуна жолунун 296-297 чакырымынын ортосунда көчкү түшүп, жол толугу менен жабылды. Учурда көчкүнүн көлөмү такталууда. Бул тууралуу Нарын областык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Ошондой эле жолдун эки тарабында калган айдоочулар менен жүргүнчүлөр да тартылып алган тасмалар менен бөлүшүүдө. Учурда Нарын Казарман жолунун Карагоо ашуусунда да бир топ айдоочу калың жааган кардан улам унаалары жылбай жолдо калышканы белгилүү болду. Алар тиешелүү жактарга жардам сурап кайрылып жатышат. Ал эми кар көчкү түшкөн аймакта жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери постторду уюштуруп, кырдаалды көзөмөлгө алып жатышат. Көчкүнү аймактык жол тейлөө мекемесинин 2 техникасы менен 8 жумушчу тазалоодо. 16 март 2022 жыл Карагоо ашуусу. Карагоодо бирле машиналык жол, мына машинадан барып пробка, нар жактан бер жактан келгендер өтө албай атат. Бүгүн саат 12-ге карата АКШ долларынын курсу бир аз төмөндөгөнү байкалды. Коммерциялык банктарда 96-97 сомдон сатылып алынып, 99-100 сомдон сатылууда. Ал эми Бишкектеги ири акча алмаштыруу жайларында болсо 100 сомдон башталып 103 сомго чейин болууда. Улуттук банктын расмий курсу боюнча 1 доллар 104 сом 96 тыйын. Ал эми Россия рублинин баасы 88 тыйындан башталып 1 сом 9 тыйынга чейин болууда. Улуттук банктын расмий курсу боюнча рубль сутка ичинде 1%га чукул жогорулаган. Учурда дүйнөдө болуп жаткан геосаясий кырдаалдан улам валюта рыногунда кырдаал бат-баттан алмашууда. Буга Россия-Украина мамилесинин курчушу жана бир катар өлкөлөрдүн Россияга карата ар кандай экономикалык санкцияларды киргизүүсү негиз болууда. Азык-түлүктүн доллардын баасына чайкоочулук жасаган спекулянттарга 1 миллион сом айып салуу боюнча документ даярдалып жатат. Бул тууралуу бүгүн пленардык жыйында Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев айтып чыкты. Эл өкүлү учурда тиешелүү жаза 17 000 сом гана экенин айтып, муну бир катар кызыл кулактар тоготпой жатканын билдирди. Ошондой эле ал мамлекет үчүн, эл үчүн экономикалык жактан кыйын болгон учурда азык-түлүктүн баасын себепсиз көтөргөндөрдү эл душманы деп атады. Андай кызыл кулактыкка баргандарды элдик уят кароо ыкмасында колдонуп, массалык маалымат каражаттарынан да байма-бай көрсөтүү зарыл дейт эл өкүлү. Себеби буга чейин эл дүрбөлөңгө түшүп жаткан маалда айрым азык-түлүктөрдүн баасын жасалма көтөрүү максатында кампаларында жыйылып турган өндүрүмдөрдү чыгарбай отургандар бар экени айтылган. Кечээ да депутаттар чайкоочулукка жол берип жаткандарды аныктап, жазалоо ишине УКМК менен милиция киришүүсү зарыл экенин билдиришкен. Ушундай кыйын учурубузда элибиздин, мамлекетибиздин кыйын болгон учурларда айрым биздин эл душмандар деп айтат элем, башкача сөз таба албайм. Алар өздөрүнүн негизсиз бааларды көтөрүп, керек болсо складтарынан товарларды чыгарбай, кымбаттаганда дагы да сатам деп, айрым категориядагы элдерибиз айрыкча акчалуулар барып сатып алып, өз мөөнөтүн күтүп, мына ушундай эл душмандарын биз социалдык тармактардан болобу айтор 24 саат элге көрсөтүп, аларга сөзсүз түрдө биздин ички органдар аркылуу чаралар көрүлүш керек деп эсептейм. Бардык соода жүргүзүү мамлекеттин ичинде сом менен болсун деген мыйзамыбыздагы токтомдорубуз дагы бардыгы ишке ашпай жатат. Ал боюнча дагы эсептейбиз, сөзсүз түрдө биз күчөтүшүбүзгө абзелбиз, жана кылышыбыз керек. Ал арада бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында кыргызстандык бир топ ишкерлер Россия-Казакстан чекарасында товарларын өткөрө албай турушканы белгилүү болду. Бул тууралуу бүгүн депутат Бакыт Төрөбаев айтып чыкты. Ал тиешелүү жактарга кайрылып, бул боюнча ыкчам чараларды көрүү зарылдыгын билдирди. Айтымында алар буудай, өсүмдүк майын жана кумшекер тартып келе жатышкан. Эгер алар убагында жетпей калса, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна залакасы тийип калышы мүмкүн экени да эскертилди. Биз ЕСтин мүчөбүз. Мына бүгүн мага эртең менен звонок этишти. Азык-түлүк коопсуздугуна багыттуу иштеп аткан ишкерлер Казакстан, Россия чегарасында будай менен, май менен, шекер менен ошол чегарада темир жол вагондор туруп калыптыр. Тез арада ушуну чечиш керек маселени. Тиги Арзыбек Орузбекович барыптыр Москвага. Ошонун баарын маселени чечиш керек. Анткени дагы жагдай жаралып калышы мүмкүн да азык-түлүк коопсуздук боюнча.
Кечээ министрлер кабинетинде болсо социалдык экономикалык чакырыктарга ыкчам чара көрүү боюнча жаңы түзүлгөн антикризистик комитеттин биринчи кеңешмеси болуп өттү. Анда кризиске каршы бир катар чаралар кабыл алынды. Документке жарандык жана бизнес коомчулук өкүлдөрүнүн сунуштары киргизилген. Ошондой эле расмий маалыматта кезектеги чаралар топтому азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга, күндө керектелүүчү товарларга бааны турукташтырууга, калкты социалдык жактан колдоого жана иш менен камсыз кылууга, ошондой эле финансылык туруктуулукту камсыздоого жана ишкер субъектилерин колдоого багытталган деп белгиленген. Эске салсак, өткөн апта аягында азык-түлүк базарында дүрбөлөң болуп, айрым азыктар кескин кымбаттап кетти. Бишкектеги ири супермаркеттер айрым чектөөлөрдү киргизип, бир адамга чектелүү гана өлчөмдөгү азык-түлүк сатыла баштаган. Ал арада Россия өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө дан азыктарын жана кумшекерди экспорттоого 31 августка чейин тыюу салды. Кыргыз өкмөтү болсо өлкөдө жарым жылга дейин жете турган кумшекер менен өсүмдүк майы бар экенин билдирип, элди дүрбөлөң түшпөөгө чакырууда. Талас областынын Манас райондук электр түйүндөрү ишканасынын жетекчилерине карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголду. Алар мамлекетке 1,5 миллион сомго чукул зыян келтирген деп шектелүүдө. Башкы прокуратуранын билдирүүсүнө караганда, жоопкерчиликтүү жактар электр жарыгын бөлүштүрүүдө мекеменин кызыкчылыгына каршы келген чечимдерди кабыл алышканы аныкталган. Ошондой эле Ош электр ишканасындагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында дагы 2 кызматкер кармалды. Алар мекеменин инспектору жана Өзгөн райондук электр түйүндөрү мекемесинин башкы инженери. Буга чейин ушул иштин алкагында ишкананын мурдагы жетекчиси жана Ноокат электр станциясынын мурдагы жетекчиси кармалган. Башкы көзөмөл органдын маалыматына ылайык, Ош электрдин кызматкерлери 2016-2021 жылдар аралыгында 134,5 миллион сомдук дебитордук карызды мыйзамсыз эсептен чыгарып салган. Айрым учурларда энергокомпаниялардын кызматкерлери коррупциялык схемаларды колдонуп, жок абоненттерди карызы барлардын катарына кошуп, андан кийин карыздарын кечип жиберген учурлар аныкталган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Түндүк электр, Ош электр, Жалал Абад электр жана Чыгыш электр ишканаларынын жооптуу кызматкерлери 2016 жылдан 2020 жылга чейин 900 миллион сомго чукул карызды мыйзамсыз түрдө жаап коюшкан. Бул боюнча бир нече кылмыш иштери козголуп, тергөө уланууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн Аксы окуясында курман болгондорду эскерди. Анда мамлекет башчысы Бишкек шаарынын Борбордук Ала-Тоо аянтындагы 2002 жылы Аксы окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. Ошондой эле Садыр Жапаровдун Аксы окуясынын 20 жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Анда Кыргызстандын эгемен мезгилиндеги тарыхында орчундуу орунду ээлеген. Коомдук аң сезимдин багытын белгилүү нукка бурган окуялардын бири 2002 жылдагы Аксы окуясы экени белгиленген. Ошол учурда бийлик бутактарында карама-каршылыктар күчөп, реформалар үзүрүн бербей, жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып турган. Эл өз түйшүгүн өзү тартып, аткаминерлер болсо элден бир топ эле четтеп калганы айтылган. Натыйжада мамлекеттеги абал курчуп, бийликтин бардык бутактарында Акаевдин үй бүлөсүнүн жосунсуз жоруктары чектен ашкан. Социалдык экономикалык абал оорлоп, саясий кырдаал кризиске кабылган. Аксы районунун тургундары эл байлыгын талоонго алууга, өлкөнүн улуттук байлыгын сатууга макул болбогон азаматтарды кысымга алган текебер бийликке жалтанбастан каршы чыгышкан. Авторитардык жана коррупцияга чырмалган режимге каршы чечкиндүүлүк, каармандык менен күрөшкөн. Келечекке кайдыгер карабаган аксылыктар өз кызыкчылыгынан эл кызыкчылыгын жогору койгону белгиленген. Эгемен Кыргызстандын тарыхында бир нече төңкөрүштөр орун алды. Алар демократия жолундагы таза, эркин өнүккөн мамлекет куруу сапарындагы эң оор, мааниси терең тарыхый окуялар. Өкүнүчтүүсү, бул тарыхый төңкөрүштөр карапайым жарандарыбыздын өмүрүн алды. Аксы трагедиясында курман болгон атуулдарыбыз биздин эсибизде түбөлүккө сакталат. Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн, элдин эркиндиги үчүн өз жандарын аябаган аксылыктардын эрдигине таазим кылам. Эгер 20 жыл мурда Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн изилдөөчүлөр, журналисттер ушул кайгылуу окуяны чагылдырганы келишсе, эми Аксынын мээnetkеш жана меймандос калкын, Сары Челек, Падыш Ата сыяктуу керемет жерлерин, Адам буту баса элек чытырман токойлорун, айтылуу кара өрүк бактарын көргөнү келип жатышат. Аксы жергеси жыл өткөн сайын өзгөрүүдө. Бүгүнкү күндө калыстыкты туу туткан элибиздин эркине каршы келген буга чейинки жагымсыз окуялардан, урунттуу учурлардан сабак алып, демократиялык өлкө катары өнүгүүгө, бакубат жашоого умтулуу биздин башкы мүдөөбүз. Мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен кыргызстандыктардын ынтымагын чыңдап, коомчулуктагы бөлүнүп жарылууга жол бербейбиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар.
Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун. Акыркы сааттарга алынган маалыматтар мына ушулар. Саламатта туруңуздар.